Ысык Көл облусунун Түп районунда Арал айыл өкмөт башчысын шайлоо өттү. Пандемия шартында өткөн өнөктүктө добуш берүүчү имарат толугу менен дезинфекцияланган. Ар бир катышуучунун дене табы текшерилип, адамдар арасында 1,5–2 метр аралык сакталды. Арал айыл өкмөтүн жетектөөгө 2 талапкер ат салышты. Анда айылдык кеңештин 11 депутатынын 5-өө Эрлан Чоркөзовдун талапкерлигин колдосо, калган 6 баарына каршы добуш беришти. Муну менен айыл өкмөт башчысы тандалганы жок. БШКнын жоосуна ылайык шайлоо 15 күндөн кийинки убакытка жылдырылды. Ар бир депутаттар антисептик менен А дегенде колун обработка кылып, өзүнчө жаңы пачкада ачылган ручкаларды алып, ар бирөө өзүнө таандык гана ручка менен шайлоону өткөзүштү да. Коронавирустун алдын алуу боюнча болгон талаптардын баары аткарылды. Шайлоо өзүнүн процедурасы түздөн түз баары жакшы тартип менен өттү. Бир гана баарына каршы 6 депутат добуш берди. Бирөөнө макул деген 5 добуш болду.